Кыргызстан, саламатсыздарбы мекендештер? Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы Москва жергесинде, мына ушул Рыбалово айылындагы Манас майданында уюштурулуп жатат. Көрүнүп тургандай, бул жерге боз үйлөр тигилди, улуттук оюндар уюштурулуп жатат жана дасторкон жайылып, мекендештер менен бирге олтуруп, ынтымагыбызды бекемдөөгө, кыргыз ырларын жаңыртууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Иш-чараны толугу менен чагылдырабыз, бизден алыстабаңыздар. Биринчиден, жалпы мекендештерге ысык салам. Эгемендүүлүк күндүн 34-чү жайын жалпы Россиядагы кыргыз коомчулук менен өткөрүп жатабыз. Бул жерде бүгүн көк бөрү болот, кыз кумай болот, кыргыз күрөш, лейлек күрөш, ордо оюндар болот. Дасторкондор жайылып, жылкынын эти бышып, жылкы союлду, боз үйлөр тигилип, анан кийин ушул бүгүнкү күндү Дни культуры Кыргызстан орусча айтканда кыргыздардын маданият күнүн, аны болсо ошол эгемендүүлүк күнүнө багыштап, андан тышкары улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгына дагы ошого арнадык. Жашынакай жапатырмак, жашынакай чоң мааракени өткөрүп алалы. Мекендештер черин жазып, майрамдын кучагына бөлөнүп, жашынакай көңүл ачып кетсин. Баш аягы бул жерде ошо 5000 тегерегендей адам келди. Былтыр мындан да көп киши чогултканбыз. Бул баягы Москва областында болуп калган тиешелүү мекендештер азыраак келип калды. Болбосо Москвадан батпай калмак. Бүгүнкү биздин чет мамлекетте жүргөн мигранттар, балдарыбыз, уул кыздарыбыз үчүн бул майрам аябай чоң майрам. Ушул чет жерде жүрсөк дагы ынтымакта болуп, кыргыздын каада салтын унутпай, ушундай ордо оюндарын, көк бооруларды, күрөштөрдү өткөзүп, аябай кубанычта келдик да. Жакшы маанайда үй бүлөлөр менен, семьяларыбыз менен, андан дагы өзүбүздүн коллегаларга, орустарга барктанып, мактанып жүрөбүз. Мы рады, что у нас есть вот такая страна Киргизия, что мы такие патриоты, что мы здесь живем и как будто чувствуем в своей стране. И я благодарен своему государству, своему президенту, что они достигнуты очень хорошие достижения, что исполняем мы даже здесь, вдали от родины, в своем государстве, в Москве, да, выполняем такие обязанности, да, выполняем такие мероприятия хорошие, прям вообще отлично. Ошону баягы жаштарга сүрөнө ушуну көрүп анткенде, жаштар кичине ошондон көрүп үлгү алсын. Кыргыздын кандай каада салттары бар, ошолорду көрүп билгени жакшы да. Кээ бир мисалы бияқта жүргөндөр ошону билбей деле жүргөндөр бар. Бул жерге азыр жаштар көп келди, жакшы. Абдан соң рахмат силерге. Унай бадеми катыбыз себеби, торудуну баста күлүп кетчү эми. Испокон веков дружба между Россией и Кыргызстаном, взаимодействие, когда была Вторая мировая война, на самом деле Великая Отечественная, очень много соотечественников с российской и с киргизской сторон погибло и стало героями. По сути, мы говорим о дружбе. И каждая республика, да, которая обрела свою независимость после 90-х годов, да, она в том числе остается, мы остаемся в орбите всегда. Нам прекрасно ездить отдыхать на Иссык-Куль. Граждане Кыргызстана могут здесь в России найти работу. Поэтому отмечать совместно такие праздники, проникаться культурой, по-моему, это здорово. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Мына Кудай буйруса, бардыгыбыз жака жапатырмак, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, эгемендүүлүктүн 34-чү жайын бардыгыбыз ынтымакта өткөрүп жатабыз. Жашынакай деңгээлде өтсүн, спортчуларга ийгилик каалайбыз, көк бөрүчүлөргө, күрөшчүлөргө, азыр кыз кулмай болот, ордо оюну болот. Бардык эле катышуучулар жакшынакай көңүл
ачып, дасторкондон даам татып, бүгүнкү эгемендүүлүк күнүн эң жогорку деңгээлде өткөрүп, жүрөгүнө сактап калат деп ишенебиз. Ушул күрөштү уюштуруп жаткан Лейлек коомуна өзгөчө чоң ыраазычылык билдиребиз. Диаспорага, чоң жалпы жааматка, коомчулукка бутуна булт болуп, колуна кол болуп, биз баш болсок, булар төш болуп, жакшынакай ушундай мааракени ушул эгемендүүлүк күнүнө арнап жатат. Ишиңиздерге ийгилик мекендештер, аман бололу, бар бололу, бай бололу, майрамыңыздар менен. Көп жылдан бери мына Москвада эмгектенип жүргөн мекендештерибиз бүгүн эгемендүүлүккө карата ошондой эле улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата мекендештерди чакырып, ынтымакка чакырып, ушул жерде мына көк бөрү оюну, ордо, улуттук оюндар, күрөш жана башка майрамдык кече тартуулап атабыз. Себеп дегенде бизде маданият жана спорт элди бириктирет. Ошонун негизинде биздин ынтымагыбыз дагы мындан ары дагы күч болот. Биз мындай иш-чараларды биринчи жолу эле уюштуруп жүргөн жокпуз да. Мындай иш-чаралар жыл сайын өтүп турат. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы болгон бекемдүү достукту бул маданият жана спорт бириктирет. Биз Кыргызстандын өкүлдөрү, биз Кыргызстандын ушул жерде эмгектенип жүргөн мекендештерибиз достукту бекемдөөгө биздин ролубуз чоң да бул жерде. Эки мамлекеттин ортосунда болгон достукту. Эми чет жерде жүргөндөн кийин ар улуттун өзүнүн мыйзамдары бар да. Эми ушундай кыйынчылыктар болгон учурда дагы биз өзүбүздүн мекендештерге ушундай чөкпөсүн, маданият жактан, спорт жактан ушундай иш-чара тартуулап, көңүлдөрүн көтөрүп коеюн деп майрамдын эсебинен ушундай жакшы ийгиликтер болсун. Бөтөн жерде жүргөнүбүз дегенибиз менен бул Россия биздин эң жакынкы, биздин байыртан тарыхый достугубуз, стратегический өнөктөшүбүз болот. Ошондуктан баардыгы жайында болот. Буюрса, барыңыздарга ийгилик. Майрамыңыздар менен. Биз жеридин күкүмүбүз өзүң тараткан, биз жеридин бүчүрүбүз көктөп бараткан. Мына Кудай дагы бүгүн күндү берди. Силерге бийлик Кудайдан бүгүнкү күн болду. Пришла от папы, его позвали коллеги. Мне все безумно понравилось. Самое запечатляющее, наверное, были бои. Очень яркие, красочные. Еда национальная тоже потрясающая. И в целом вот эта дружеская атмосфера больше всего привлекает. Ну, прежде всего, это лошади, это любовь к лошадям, потому что неважно, каким спортом ты занимаешься, либо это кокбуру, либо это гладкие скачки, либо это выездка, либо конкурс спортивный, да, вот, а лошади, они все время как бы к себе манят, и как будто это вот какой-то вирус, вот, он объединяет очень-очень много добрых людей. У нас, допустим, здесь на ипподроме, там ребята заехали, купили одну лошадь, потом вторую, и сейчас они стоят, у них 20 их. То есть они за месяц 20 лошадей купили. Касаемо кокбуру, мы знакомы уже с этой игрой давно. У меня кыргызы очень много в Кыргызстане друзей, Бишкеке, Оши, Сыкуль. И мы этот спорт популяризируем здесь, в России. Федерация кокбуру Кыргызстана. Это очень мои все хорошие друзья. Мы входим как федерация кокбуру России, мы входим в Международную федерацию кокбуру. Это там Афганистан, Пакистан, Казахстан, это у нас Узбекистан, это Монголия, Китай играет. Там вот всего недавно делегация кыргызская ездила туда популяризировать. Вот, поэтому здесь тоже развиваем. Здесь уникальная площадка на Московской области, одна такая, где поле по стандарту кокбуру. Тайказаны по стандарту кокбуру, они безопасны абсолютно, они пластиковые, эластичные. Вот, никаких травм игрок не получает от него. Это вот с Кыргызстана нам так называемый подарок. Прислали мастеров, прислали материал, здесь сделали, поставили, установили, развиваем. А так уже ипподром существует 3 года, растем. Сегодня шикарнейший праздник, всех с праздником поздравляю. Огромное спасибо Садыру Нургажоевичу,
Джапарову, Зулушеву, Курманкулу Токторалиевичу тоже нас поддерживают как президент Федерации международной Кокбуру. Поэтому все развиваем, русско-кыргызские отношения. Наша цель такая, поэтому и через игру, и так. Это подарок, если вы посмотрите внимательно, на нем написано вот Кокбуру. Вот. Это когда отправляли на игры кочевников сборную Кыргызстана. Вот. Сегодня мне задавали вопрос, что бы вы пожелали российским властям по популяризации игры Кокбуру и российскому народу. Я пожелал то, чтобы наших спортсменов, так же как кыргызскую сборную Кыргызстана, также отправляли как почетных героев на битву Казахстан, на игры кочевников, которые были в прошлом году. И вот этот колпак — это Самат, пресс-секретарь Федерации Кокбуру. Ему огромное спасибо, он мне снял с головы. Все ребята в таких колпаках. У меня единственного одного в России такой колпак подарили. Saat 6:30 кечке чейин ойнодук, күлдүк, майрамдадык, жыргадык. Айтор Россия жергесинде ата мекенибиздин эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгын мына ушундай сонун маанай менен жыйынтыктап жатабыз. Мен жанымда иш-чаранын уюштуруучулары кыргыз коомунун тең төрагалары турат. Келиңиздер, биргеликте сурайлы, иш-чараны кандай жыйынтыктайбыз, канча адам келди жана кандай ыраазычылыктарын айтып кетти. Канат байке, сизден баштайлы. Рахмат. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрам жогорку деңгээлде өттү деп ишенебиз биз. Анча-мынча кемчиликтер да болушу мүмкүн. Иш-чара өткөндөн сөзсүз түрдө бир кемчиликтер болот. Бирок жалпысынан алганда аба ырайы сонун туруп берди бүгүн. Эң маанилүүсү мындай талаада жүргөндөн кийин эң маанилүүсү болот экен бул. Анан мен жалпы мекендештерге айтат элем, бүгүнкү уюштуруучуларга, ошондой эле мына спортсмендерге, көк бөрүчүлөргө жалпысынан ыраазычылык билдиребиз. Булар аябай өзүн активдүү көрсөтүштү бүгүн. Спорттун чеберлери өздөрүнүн ийгиликтери менен эл менен бөлүштү. Биз аларды колубуздан келишинче кубок, грамоталар менен сыйладык. Эми так эмне десек болот? Жакшы. Бул эки чоң коомдук бирикменин биргеликте өткөргөн биринчи иш-чарасы болчу. Абдан мыкты деңгээлде өттү. Кубаныч байке, айтсаңыз, мындан кийинки максаттар, пландар кандай болот? Жана мекендештерибиздин ынтымагын бекемдөө үчүн дагы кандай аракеттер болот? Эми Кудай буйрса, кыргыздарда улуу сөз бар эмес белем. Тойдун болоорунан болоту көп болот деп. Ошо болоту көп болуп буга чейин бир 2 жума, 3 жумадай чамындык. Кудай буйрса, жакшы деңгээлде өттү. Чоң тойдо кыз жоголот деп коет, кемчиликтер болду. Канат мырза айткандай, кемчиликтер болсо көңүл бурбайлы. Келечекке жакшы иштерди кайра артып келебиз. Кудай буйрса, мына иш-чарага 5000ден ашык киши келди. Кыргыз коомчулугу келди. Келечекте эми кыргыз коомчулугун жаңы деңгээлге чыгарып, эл аралык деңгээлде чыгарып, септеген Россияда биз акыркы коом, акыркы диаспора эмеспиз. Биз эң алдыңкы кыргыз коомчулугу даражага ээ болгон абройлуу уюмдардын бирибиз. Ошону баягы алыста жүргөндөн кийин патриоттук сезимди өрчүтүп, Кыргызстандын желегин, туусун жогору көтөрүп, кыргыздар азамат дегендей деңгээлде башка улуттар, орустар айткыдай кылып туруп, келечекте көптөгөн дагы иш-чараларды жашынакай алып барабыз. Пландар көп бар алдыда.
Эң негизгиси эгемендүү улуу элдин урпактары экендигибизди эстен чыгарбай, башты бийик көтөрүп, чет элде мыйзамдуу жакшы жүрөлү.